туугандар, өзүм айылым Алайдын жолуна кетип атканда Талдык деген айыл, Ошдон 51 километр. Келсек бул жерде дагы бир кудай өткөрүп аткан экен. Ичине согум союп, кой союп дегенде. Анан эжекелерибиз бар, жеңелерибиз, эжелерибиз бар. Кошуналар, мындайча айтканда, эжелерибиз. Бардыгынан бир ооздон ушул чыгымдар жөнүндө бир ооздон айтып коесуздар оюңуздарды. Каяктан баштай берели? Жакыныраак туруп алсаңыздар. Мастер эже, сизден баштайлы. Биринчи маркумду узаткандагы, анан мына бизде деле Талдыкта кандай немелер бар, чыгымдар бар? Чыгымдар болуп атат эми. Бар ям, жок ям, бардыгы бирин-бири атандашып кылып атат. Анан кылбаса да Сөз кылат. Сөз кылып атат да. Бул союбаса, бул барсак, эми алыскы жууктар келгенде ачка калып калат. Эми ошон үчүн кичине апа деп кичине эме кылат да анан. Ой, Талдыкта жылдык бар экен, а? Бар. Өткөндө жылкы сойду да. Ташметеке уулу. Жылдык сойду. Анан эми карыларды сыйлап эме кыла бериш керек эми. Карыларды узатып атканда кичине сыйлап союш керек да. Алыскы жууктардан келет. Жөн эле ошо сойбой эле 2-3 килограмм эт алып мастаба кылып койсо болбойбу? Ондо болбойт. Сиздин оюңуз кандай эжеке? Бизди окуткан орус тил мугалими Зарипа эжеке, келиңиз. Майле, мен дайым өзүм оюмду айтып кетейин. Эми бул азыр эми көпчүлүккө болгон ушундай аштар, тойлор, жылдык деген аза күтүү дегендер ошо көп эле бизде кыргызда неме кылат да. Ысырапкерчилик көп, мындай жоопкерчиликти өздөрүнө кандайдыр мажбур түрдө алып алышып эле баягы манастан чобак кембекен дегендей көп атаңдалышуу болот. Эми менин оюмча эми баягы аз соёбу, көп соёбу эми биринчи пата керек аза күтүүдө. Пата кылып жакшына неме Куран окутуп койсо болот, алын жетишинче эле. Эми баары мына тажеңебиз айткандай баары дагы жогу дагы атаң ташы менен болуп атат. Эми той бул көңүл иши, менин оюмча көңүл иши. Эми адам канча адам чакырат, кандай кылат, эми өзү билишинче кыла берсинчи. Анан кийин мынабы Негиз чектөө болсо кандай болот? Бийлик тараптан. Чектөө эң жакшы да, колдоймун мен, аябай колдоймун. Эми чынында келип эле башка бирөөлөр үчүн эле пайдалар болуп кетип атат. Той кылган адамга деле көп ысырапкерчилик болуп атат. Жылдык өткөргөн адамга деле кетип атат. Жылдык биздин тойдон дагы өтүп кетип атат да мындайынан караганда. Менин оюм ошо ысырапкерчилик болбосун. Сиздин оюңуз Замир эже? Ошо талант мен деле ошо сен айткан сөзүңү баягында ютубтан көрүп туура көргөнмүн сен неме кылганыңы. Башка жактарга барып жакшы талкууларды неме кылдың. Негизи ошо биздин мына кыргызыбызда ошо ашыкча эле болуп кетет да. Мына өзбек туугандарыбызда бардыгы ошо немеси менен эле бардыгы жакшына кылып экономдоп жолу менен неме кылат экен да. Биздин кыргызда ушунча ашып кетет. Анан биз деле бир кайсы жыл экен эсимде жок, ошо баягы кемпирлер өлгөндө баягындай эмне бышырат эле. Челпек бышырганды токтотойлу деп токтотконбуз. Баягындай чүпүрөк чапырак бир балелерди токтотконбуз. Биз ошол моментте токтонттук, бирок дагы башталды. Ошону контроль кылган биз мына айыл башчыбызга айтканбыз, бирок айыл башчыбыз да жакшы киришпей койду. Бирөөкүчө токтоттук эле, алардын балдары деле биз деле кылабыз палан пастан деген сөз болду, бирок ошо мезгилде токтоттук, кийин дагы уланып кетти да. Негизи бул эми ашыкча эле чыгым да. Андан көрө жакшына Куран окуп эле ошо бейиши болсун деп жакшына Куран окуп атканыбыз эле саз деп менин оюмча. Эми ашыкча неменин эмне кереги бар? Андан көрө өзүбүздүн мына жашообузду эме кылайлы көтөргөнгө, мамлекетибиздин немесине кичине кошумчалап кошуп койсок дагы жакшы болот. Немесине ошо менин оюм ушул. Ушул деп ойлойм. Мына тойлорду чектөө койгондо баш ийбесе штраф 17-18 миң деп атат да. Ушуну 100 миң, 150 миң кылса кандай болот? 17-18 миңди төлөп коюп той кыла берет да. Андан көрө ошо чектөөнү деле көбүрөөк баягы штрафты неме кылыш керек. Мынанча төлөйсүң, давай сен канча той кылсаң кыла бер деген. Тойду деле ошо чеги менен кылганыбыз жакшы болот. Конок болсо болот дейсиз ресторандарда. Ресторанда эми бир 200 же 100 ошо өзүнө караштуу неме кылып койсо эле болот деген ойдомун да. Мен ошо айыл башчыга канча жолу мен эмен өзүм звонок кылдым. Бердигул ушундайды токтотойлу, баягында ашыкча неменин кереги жок. Андан көрө ушу Куран окутайлы десем майли деди. Кийин менин сөзүмө эч ким анча кошула бербеди. Уланып кетип атат да бир-бирин атаңдаш. Анан ошондой болду да. Ошо сен немеңе кошулам мен. Ошо болду. Келиң. Сиз да бир ооз айтып коюңуз эми. Ошо биз деле мына аксакалдардын. Ооба.
эме аксакалдардын сөзүнө кошулабыз. Негизи чыгым өтө эле ашыкча болуп кетет. Негизи токтотот, бир-экөө токтотуп кайра эле улап кетишет. Ошого контрол керек экен да. Контролду. Штрафтар болсо токтойбу? Ооба, штрафты эми көңүл коюп, бардыгына тегиз салыш керек. Анан мен өткөзө берем, мына төлөп коюп өткөзө берем дегендерди өткөздүрүп коюп атат, дагы уланып кетип атат да. Мамлекетке төгөнөн кийин. Ошо да, Сиздин ошо. оюңузчу? Менин оюм деле эми ушул Маркумду узатканда. неме Бизде эмне бар азыр? Бизде эң ашыкча эле мынабу тажа күнү баягы көк алып келип жапкандар өтө ашыкча. Жылдыктабы? Патны жок, тажа күнкүсү. Анан себет ашыкча. Эми 40 кичине жоюлду. Ошо себет жок кылыш керек. Жылдыкта, Ушуларды мыйзамга жазып эле коюш керекпи? Ошо мына эне эжемдер айткандай эле мынабу колдойм го. Не кылса кичине штраф салса, ошо штрафты төлөгөндөн кийин Канча кылса адамдар штрафты? Штрафты мисалы байлар төлөп коем дегендер бар да, мисалы сен коркпойчу. Ошон үчүн көбүрөөк салып койсо, кийинкилер ойлонуп туруп анан кийин өткөрүп ошого карап. Штрафты алып кыла бергиле деген да туура эмес. Төлөп коюп, ол өткөзүп коет, анан бизге окшогондор ол өткөздү деп бизге окшогон алы жетпегендер дагы ынтылат да. Анан тегиз эле токтотосун деген закон эме кылсаңар дагы сонун болот. Законду чыгарып туруп эле Буюрса ушуну колго алып депутаттардан. штраф салып туруп, анан ошого көмбөсө, анан кийин сотко ашырып, ошондой кылып токтосо, ошондо гана Жазаны токтойт күчөтүш керек, да. Жазаны күчөтүш керек да. Рахмат, эжелер, рахмат оюңуздарга. Эми ушул чыгымдарга көз карашыңыз кандай боло берсинби? Баягы айтып аттыңыз эле боло берсин деп. Эми эмне дейсиз? Эми ошол эл илгертен бери ата баба кылып келген, анан кылат да анан. Жок, сиз кыласыз да? Эми мен атам апам өтүп кетти. Омалда ошондой эле кылган. Анан мына алайыкка барсаң азыр алайдакылар одан 5 бетер болуп кетиптир. Ушуларды тартипке келтирели деп атат да бийлик тараптан. Биз демилге көтөрүп атабыз. Эл эмне Баш ийесизби? Баш ийебиз анан кийин. Же өзүңүз сое бересизби мындай тууган ырк бияк? Билбейм эми. Тойго кандай болуш керек дейсиз тойду? Тойду эми ону өзүнүн ыктыярына караш керек да. Жок, өзүнүн ыктыяры деген атаңда ушу болду, мен андан кемминби деп токтоп өткөн да. Мына Ошону немелер чектеп койсо кандай болот? эми мына немелерде мына тойго эми өзүнүн чыгымына карап иш кыла берет го. Анау немени мына өлүм житимди. Сене мен каламмы деп кайра ашырып атат да. Ошолорду эми бир чекке түшүрүш керек да бир нукка. Туурабы? Туура айтасыз. Ке, Алмаз, сен оюң кандай? Биринчи адам көз өткөндө анан тойдо оюң барбы? Ой бар. Той өткөрө элексиңби? Өткөрдүңбү? Той өткөзө элекмин. Өткөргөндөн ой барбы? Барбы ой. Ошону канча адам чакырса болот деп ойлойсуң? Эми тууганыма карап чакырам де. Жок, ошо канча конок? Эми 100-200. 200 көп. Эмне соесуң мисалы үчүн? Эми ошол малды көрөбүз го. Жок, мисалы бир эле кой соесуң деп мыйзам чыкса. Бир кунажын соят. Жок, колдойсуңбу? Бир эле кой соесуң. Колдойм. Кыскартканда. Колдойм. Көз өткөн жерде эмне болду да азыр бу жерде? Жылдык, кыр. Бие союп атат. Көз өткөндө союп атабы азыр? Союп атат. Азыр талдыкта соя элек. Не союп атат? Азыр талдыкта кой эле союп атат. Ой, канчаны? Бирди, экини. Немедечи? Жылдыгында союп атат. Пайшанбелик Пайшанбеликте союлбай атат. Жылдыкта соет бу. Жылдыкта соет. Ошо жылдыктагында токтотуш керек да. Токтотсо болот эми. Баш ийесиңер, Ийебиз баш. Кара, сен оюң кандай? Жыргал, сен оюң кандай? Менин оюм деле ушу исрап кетиштен жаман көрөм негизи исрап кетишти. Болбойт. Ушу кече карантинде болду эле го исрап кетиштик, баягы жок болду, жоюлуп кетти эле го. Ошондо сонун болду эле. Ошондо бир аз элдер бутуна туруп алды дейм да. Жактыбы ошондо? Жакшы болду. Ошондой болсо жакшы болот. Жакшы. Карантиндегидей. Сиздин оюңуз кандай? Чакан мырза. Не тууралуу дейсиң? Ушул неме талдыкта кийүүгө жалпыздар кандай өсүп атат ошо тууралуу. Баягы мен эмне сөз болуп атат? Эмне тууралуу дейсиң да. Ысырапкерчиликтер тууралуу. Ысырапкерчилик чындыгында эле мен Колдойсузбу? мен колдойм муну. Эмне же каршысызбы? Мына ысырапкерчилик көп эле чыгымдар чыгып атат. Мен ага каршымын. Каршысыз. Кайсын токтотуш керек дейсиз? Эмне кылыш керек? Мисалы жылдык болот, өлүм болот, жамандык иш, жакшылык иштер болот. Ысырапкерчилик бу жерде көп болуп атат. Ошону мыйзамга салса колдойсузбу? Кыскартса. Колдойм. Рахмат. Мен атам болсо ушул Кудайга келген экен, анан сүйлөп коюңуз десем сүйлөп эле коеюн дейт. Атам негизи айыл башкарган киши болгон, айыл баш болгон.
33 жылдан ашык клубта директор болгон, активдүү эле. Эми ошо атамдын канында бар, биз дагы активдүү болуп жүрсөк керек. Ата ушул көрүп атасыздар YouTube'дан. Кандай оюңуз бар ушул ысырапкерчилик боюнча? Ысырапкерчилик боюнча бүткүл Кыргызстан эли эле колдойт чындыгында. Оны чындыгында мыйзам чыгарып койсо эле болду. Жогорку кеңештин депутаттары деле айтып атат, биринчи лицолор, президент, премьер-министр, жогорку кеңештин депутаттары эле мыйзам чыгарып койсо болду. Ашыкча ысырапкерчилик эмне кереги бар? Ошону көзөмөлдөш керек да, эми жөн эле. Айыл өкмөттөргө, акимдерге дайындайт. Анан айыл-айылды комиссия түзүп туруп өткөрүп коёр. Мисалы үчүн кече бир эжебиз өттү эле, өзүн көмүп алды деп чоң сой сойдурбай кетип калды элдер. Аркасынан чоң союш сойбой эле өткөрдү жылдыкты. Ушундай кылыш керек. Бирок мен атам деп мага сен маселеңи сен козгоп аткан маселеңи козгойм, өзүнүн атасын микрофонго тартты деп ойлоп каласың. Элдин баардыгы ой ошондой. Рахмат. Рахмат ата, болуптур. Атам болуп иштейт десең, а? Болду. Болот да? Бар чай пай ич. Кудай жер, өзүңөр тынчсыңарбы? Бала чага тынчпы? Анда кыдыршаны кыдырып келдиңби? Кыдырып жүрөбүз. Эли журт тынчпы? Кыргызстан тынчпы? Четтегилер да. Чыгынан бери айланып келип турасыз. Кандайсыңар жигиттер? Алейкум ассалам. Мына. Койлор союлуп. Мына, койлор. Мына, Кыргыздын баян бул жакшы нерсе, бир Ихсан да бул. Ой, кандай канат мырза, жакшыбы? Ихсан жакшы. Бул баягы Куран окутуп дегенде, бирок көз өткөн жерде жылдык союп, жылкы союп, мал союп алып тур эмес деп ойлойсуз. Кандай болот негизи? Мындай ысырапкерчилик болуп атабы, болбой атабы? Эми ысырап деле эмес азыр. Жок, негизи талдык боюнча. Жок, кыйла жоюлду азыр. Жоюлду. Жылдыкта союлуп атпайбы жылкылар? Жылдыкта союлуп атат. Ошону чектесе кандай болот? Жакшы болот эле. Токтосо. Ооба. Тойлор кандай болуш керек? Өзүң тойлор эми адамдын өзүнүн каражатына карап эле болсо. Жок, каражат болгону атаңдашат экен да. Атаңдашат, ооба. Ошону канча адам кылып чектесе болот? Штрафты кымбат кылып көбөйтсө. Адамдын санын го билбейбиз, эми мындай. Оюңар кандай деген? Эми негизи динге жараша кылуу эле, кыскартса ысырап кылбай эле. Аны колдойбуз ага. Канат, сен оюң кандай? Колдойм, Кудай кааласа. Ушу мына чыгымдар жок кылса аябай жакшы болот өзү негизичи. Кайсыны? Мына тойду же маркумду узатканда? Тойдукун деле мына маркумду деле узатканда тойго кошуп жүрөсүңбү? Кошуп жүрөбүз да. Канча кошосуң? Эми бир тойго эми жок дегенде уялганыңан бир 2000-3000 алып барасың да. Ошону атыңы жазып бересиң же, жазбай элеби? Жазып бересиң да. Не, карызга өткөнсүң да? Ооба да. Болду, кетти. Болду. Ооба да, деген. Майлы. Belki, toktor qanday? Akam болады мына, Улан ака. Сиздин оюңуз кандай мына тойлордо? Неге? Карам кой. Неге? Камера. Берген. Улан ака берген дейм. Ооба.